Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Урматтуу туугандар, Аллах Тааладан жардам сурап, араб тили сабактарды улантабыз. Келип токтогон жерибиз 22-ci сабактын көнүгүүлөрү. Бүгүн иншаллах 23-ci сабакты окуйбуз. Ошо сабакты окурдан алдын 22-ci сабакта келген бир көнүгүүнү туралап алалы. Тамринун көнүгүү. Икра al-kalimatil atiyata waktubha ma'a dabti awakhiriha. Келерки сөздөрдү окуу жана акыркы аракеттерин коюп жаз. Сөздөр бул жакта берилген. Бул жерде мамну минас сарф болгон ысымдар танвин албайт. Ошого тиешелүү мамну минас сарф болгон ысымдарга танвин койбойсуздар. Мухаммадун, Мухаммад, Халидун, Халид, мунсариф кадимкеле ысымдар танвин алат. Марьяму, Фатимату танвин албайт. Себеби ал-аламул муаннас женский роддогу ат мамну минас сарфка кирет. Аббасун мунсариф негизгеле кадимки ысым. Хамзату мамну минас сарф ал-аламул муаннас al-lafzi. Масаджиду мечиттер мамну минас сарф себеби сыйгату мунтаха ал-жуму'. Кутубун мунсариф негизгеле ысым. Акламун калемдер кадимкеле ысым мунсариф. Манадилу мамну минас сарф бетарчылар сыйгату мунтаха ал-жуму'. Буютун мунсариф. Зумалау мамну минас сарф себеби алиф мамдуда менен аяктап жатат. Зумалау замилдин көптүктүрү достор, курсташтар, курбулар деген мааниде. Лондону Лондон мамну минас сарф арабча эмес ат. Суфиян мамну минас сарф алиф нун менен бүтүп жатат ашыкча. Хамидун мунсариф кадимкеле ысым. Ахмаду мамну минас сарф танвин албайт. Себеби фейл сүрөтүндөгү ат. Ибрахиму мамну минас сарф арабча эмес ат. Маккату мамну минас сарф женский роддогу ат. Адам эле эмес, жердин суулардын аттары да болушу мүмкүн дегенбиз туугандар. Зайнабу мамну минас сарф женский роддогу ат. Астиқау мамну минас сарф достор деген сөз. Алиф мамдуда менен аяктап жатат. Мударрисат мугалим аялдар мунсариф кадимкеле ысым. Махмудун мунсариф. Багдаду мамну минас сарф арабча эмес ат. Ал-аламул а'жами. Jamilun kabirun kадимкеле мунсариф ысымдар. Акбару мамну минас сарф себеби фейл сүрөтүндөгү сыпат акбару. Мужтахидун мунсариф. Тавилун мунсариф. Каслану мамну минас сарф танвин албайт себеби ашыкча алиф нун менен бүтүп жатат. Туллабун кадимкеле мунсариф ысым. Фуқарау мамну минас сарф себеби алиф мамдуда менен аяктап жатат. Алиюн мунсариф. Пакистану мамну минас сарф себеби ашыкча жок, себеби ал-аламул а'жами арабча эмес ат. Аммарун мунсариф. Сайяратун мунсариф. Ахмару мамну минас сарф себеби фейл сүрөтүндөгү сыпат кызыл. Түшүнүп жатасыздар туугандар, кыргызча которуп кеткен жокпуз. Биз азыр бизге керек болгон нерсе мунсариф жана мамну минас сарф болуп жатат. Исмаилу бул жерде көбүнчө адамдын аттары. Исмаилу адамдын аты мамну минас сарф себеби арабча эмес ат. Барису мамну минас сарф себеби арабча эмес ат. Париж. Бабун эшик мунсариф кадимки ысым. Каламун мунсариф кадимкеле ысым. Мадарису мектептер мамну минас сарф себеби сыйгату мунтахал жуму'. Жуддату мамну минас сарф ал-аламул муаннас. Мафатиху мамну минас сарф сыйгату мунтахал жуму'. Мадрасатун мунсариф. Мал'ану мамну минас сарф себеби ашыкча алиф нун менен аяктап жатат. Макатибу мамну минас сарф сыйгату мунтахал жуму'. Карибун мунсариф. Усамату мамну минас сарф себеби бул женский роддогу ат. Айтылыш жагынан женский род болуп жатат.
китебибиздин 23 сабагын окуйбуз. Мындан алдыңкы сабагыбызда туугандар мамну минас сорф деген эмне экенин өттүк. Мамну минас сорф деген ысымдардын эки өзгөчөлүгү бар, туурабы туугандар? Биринчи өзгөчөлүгү эмне экен? Исмун ла юнавван. Танвин албайт, ал ысым. Танвин албаган ысым. Жана экинчи өзгөчөлүгү ва южарру бил фатхати ниябатан анил касра. Касранын ордуна фатха менен жар болот. Ошонун биринчи өзгөчөлүгү тууралуу 22 сабакта, азыр көнүгүүсүн жазган сабакта окудук. Танвин жана танвин албагандыгы тууралуу көнүгүүлөрдөн дагы көрдүңүздөр. Ал эми бул акыркы 23 сабакта экинчи өзгөчөлүгү тууралуу кеп болот. Тактап айтканда, фатханын ордуна касра менен жар болот. Кечиресиздер, касранын ордуна фатха менен жар болот деген өзгөчөлүгү тууралуу болот. Негизи ысымдар качан жар болот туугандар? Биз китептин башынан бери окуп келе жатканда, мисалы, бир канча жерлерде жар болуусун өттүк. Кээ бирлерин айта кетели. Биринчиден харфу жардан кийин келген ысым жар болот дегенбиз. Мисалы, фи, мин, иля, ала, ли деген харфу жарлардан ысым келсе, ошол жар болот. Мисалы, фил байти, минал байти, илал байти жана башка. Экинчиден мудоф илейхи жар болот дегенбиз. Мисалы, китабу Мухаммадин, Мухаммаддын китеби. Мухаммадин деген мудоф илейхи, ошол дайыма жар болот дегенбиз. Жана дагы наат сабагын өттүк туугандар, сыпат, туурабы? Сыпат өзүнүн алдыңкыны ээрчийт дегенбиз. Өзүнүн алдыңкы сыпатталган нерсе жар болсо, аны ээрчип, ал да жар болот дегенбиз. Бул ээрчүү жолу менен жар болот. Жана дагы ал-ададу вал-мa'дуд сабагында 3төн 10го чейин саналган нерсе жам мажрур болот, көптүк түрдө жана жара балында болот дедик. Мына ушул жерлерде ысым жар болот биз өткөн сабактарга караганда. Аз бул сабакта иншаллах мамну минас сорфтор кандай жар болот, ошол тууралуу окуйбуз. Ад-дарсу ат-салису вал-ишрун 23 сабак. Мугалим жана кээ бир окуучулардын ортосунда маектешүү. Ал-мударрису, мугалим айтты. Ман анта я ахи. Ман анта, сен кимсиң, я ахи, эй туган дейт. Сен кимсиң, о туганым. Ахмаду, Ахмад айтып жатат. Ахмадун дейбизби же Ахмаду дейбизби? Ахмаду, танвин албайт. Ахмад айтып жатат. Ана, мен толибун жадидун. Жаңы окуучумун. Мен жаңы окуучумун. Ал-мударрис, мугалим, масмука. Сенин атың ким? Сенин атың эмне деп жатат да, араб тилинде эмне деп суралат. Себеби ат акылсыз. Ма акылсыздарга иштетилет дегенбиз. Атын сурап жатат. Ат бул акылсыз нерсе. Биздин тилде ким деп сурайса, масмука, сенин атың ким? Түшүнүктүүрөөк кылып которгондо. Ахмаду, Ахмад айтып жатат. Исми, менин атым. Исмука, исми дегендерди домир сабагында өткөнбүз туугандар, түшүнүп жатасыздар. Исми, менин атым. Ахмаду. Ахмад. Ахмадун эмес, не Ахмаду. Ал-мударрис, мугалим, мин айна анта. Сен кайдансың? Каяктан болосуң? Ахмаду, Ахмад. Ана, мен, мин Пакистана. Пакистанданмын. Пакистанин болобу? Себеби харфу жар кирди, харфу жар андан кийин келген ысым жар болуш керек. Ошол ысым мамну минас сорф болуп жатат. Ал эмне фатха менен жар болот, Пакистана деп. Жана танвин да калбайт. Пакистанан болбойт, Пакистана болот. Харфу жардан кийин жар болду, жардын белгиси фатха менен болду. Неге? Себеби мамну минас сорф. Араб эмес ат. Ал-мударрис, мугалим айтып жатат. Инди, менде саб'ату дафатира. 7 дептер бар дейт. Лиман хия. Алар кимдики? Неге лиман хум деген жок? Хия деп жатат, себеби акылсыз көптүктүрлөргө дафатир акылсыз көптүктүр, ошондуктан аларга бирдик эле женский родко мамиле кылгандай мамиле кылынат. Буларды өткөнбүз туугандар. Демек мугалим не деп жатат? Менде 7 дептер бар. Алар кимдики деп атат. Бу жерде саб'ату дафатира, сан жана саналган нерсе. Саналган нерсе 3төн 10го чейин не болот дегенбиз? Жар болот дегенбиз. Бу жерде жардын белгиси фатха менен болуп жатат. Неге? Себеби дафатир мамну минас сорф сыйгату мунтаха ал-жуму. Ортосу алиф, андан соң эки тамга келип жатат.
Демек мугалим айтты, менде 7 дептер бар, алар кимдики? Аббасун, Аббас айтып жатат, хати я устазу. Хати деген бериңиз деген сөз. Бер деген сөз. Хати деген бер. Эркекке кайрылсаңыздар, хати болот. Ушундай сүрөттө. Bir erkekке, bir ayalga hati деп я кошулат, созулат. Көп эркекке хату болот, вау кошулат. Көп аялга хатина болот. Түшүнүңүздөр, 4 сүрөттө келет. Демек не дейт? Аббас хати я устаз, бериңиз о устаз дейт. Хаза ли дейт. Тетраттарды алып айтып жатат. Хаза ли, бул меники. Ва хаза ли Мухаммадин, жана бул Мухаммадтыкы. Ли харфу жар кирди, Мухаммадин кадимкеле танвин касраларды алып жатат. Себеби бул мунсориф кадимкеле ысым. Ва хаза жана бул ли Хамидин, Хамидтики. Бул да мунсориф эле кадимки ысым. Ва хаза жана бул ли Ибрахима, Ибрахимдики. Ли харфу жар кирди, андан кийин келген ысым фатха менен жар болду. Себеби бул арабча эмес ат, мамну минас сарф. Ва хаза ли Усмана, жана бул Усмандыкы. Усман сөзү да мамну минас сарф. Ва хаза ли Юсуфа, жана бул Юсуфтуку. Юсуф да мамну минас сарф. Себеби ал-алам ал-ажами, арабча эмес ат. Ва хаза ли Талхата, жана бул Талханыкы дейт. Талхата сөзү дагы мамну минас сарф, ошон үчүн фатха менен жар болуп жатат. Себеби бул женский роддогу сөз айтылышы жагынан. Ал-мударрис, мугалим. Ахаза китабука я Мухаммаду. Эй Мухаммад, бул сенин китебиңби? Мухаммадун айтып жатат. Ла, жок, хаза, бул китабу Хамзата. Хамзанын китеби. Бул жерде Хамзанын китеби дегенде не болуп жатат? Китабу мудоф, Хамзата мудоф илейхи. Мудоф илейхи дайыма жар болот дегенбиз. Демек бул жерде мамну минас сарф аттуу ысым жардын ордуна келди. Фатха менен болот. Китабу Хамзатин болбойт. Хамзата болот. Себеби мудоф илейхи жар болуш керек. Бул жерде жардын белгиси фатха, себеби бул ысым мамну минас сарф. Түшүнүп жатасыздарбы туугандар? Ал-мударрис, мугалим айтып жатат. Айна Алиюн я ихвану. Айна Алиюн, Али кайда? Я ихвану, эй туугандар дейт. Эй туугандар, Али кайда? Хамидун айтып жатат. Захаба, кетти, илар рияди, эр-риядка кетти. Эр-риядка кетти. Ал-мударрис, мугалим. Ва айна Яакубу, жана Яакуб кайда? Танвин албайт, себеби арабча эмес ат. Хамид жооп берип жатат. Захаба, кетти, ила Макката, Меккеге кетти. Ила Маккатин болбойт. Себеби танвин жана касыр албайт бул ысым. Эгер касыр алыш керек болсо, анын фатха менен болот жар. Түшүнүктүү туугандар? Себеби бул женский роддогу ат. Мугалим айтып жатат. Ал-мударрис, мугалим. Айна Исхаку, Исхак кайда? Исхакун болбойт, себеби мамну минас сарф. Мухаммадун, жооп берип жатат. Мухаммад хорожа, чыкты, илал мудири, мүдүргө чыкты деп жатат. Мүдүргө чыгып кетти деп атат да. Мүдүр жетекчи, директор. Ал-мударрис, мугалим. Мата хорожа. Мата деген качан деген сөз туугандар. Буну өттүкпү, өтө элекпизби, эсимде жок, өткөнбүз адашпасам. Мата качан, хорожа чыкты. Качан чыкты? Мухаммад жооп берип жатат. Хорожа чыкты, кобила алдын, хомси дакоико, 5 мүнөт алдын чыкты дейт. Кобила хомси дакоико. Хомси мудоф, дакоико мудоф илейхи. Жана мудоф илейхи дайыма жар болот. Бул жерде жардын белгиси фатха. Себеби бул мамнуун минас сарф, сыйгату мунтаха ал-жумуу. Көнүгүүлөрдү алабыз туугандар. Көнүгүүлөрдү үйдөн жазыңыздар. Кийинки акыркы сабагыбызда көнүгүүлөрдү текшеребиз. Бисмилла, тамарину, көнүгүүлөр. Биринчи көнүгүү.
Taammal деген ой жүгүрт деген сөз. Ойлон. Taammal al-amthilata al-atiyata. Келерки мисалдарга ой жүгүрт. Бул жерде мамну мин ас-сарф жар болгондо фатха менен жар болот деген түшүндүрөт азыр бизге. Мухаммадун мунсариф ысым, Зайнабун мамну мин ас-сарф ысым. Эми караңыздар. Мухаммадун мин Мухаммадин, Мухаммадтан харфы жар киргенде касра менен жар болду. Иля Мухаммадин, Мухаммадка. Ли Мухаммадин, Мухаммаддыкы. Китабу Мухаммадин, Мухаммадтын китеби. Харфы жарлар кирди, жана эң акырында мудоф илейхи болду. Жана жардын белгиси бардык жерде касра менен болуп жатат. Танвинда калат. Себеби бул мунсариф негизги ысым. Кадимки эле ысым. Экинчи ысым Зайнабу. Ат. Зайнабу мамну мин ас-сарф. Себеби бул аял кишинин аты. Эми караңыздар, харфы жар киргенде жардын ордуларында кандай жар болот? Мин Зайнаба. Зейнептен дейт. Зайнабин болбойт, Зайнаба фатха менен жар болот. Иля Зайнаба, Зейнепке. Ли Зайнаба, Зейнептики. Китабу Зайнаба, Зейнептин китеби. Түшүндүңүздөр туугандар. Экинчи көнүгү. Экинчи көнүгү икро вактуб. Оку жана жаз. Кийинки сабакта окуйбуз. Буну болсо дептерге көчүрүп жазыңыздар. Бул жерден баштап булардын бардыгы ошол көнүгүгө тиешелүү экен. Андан соң үчүнчү көнүгү икро al-калимати латията вактубха ма дабти ва ахириха. Келерки сөздөрдү оку жана акыркы аракеттерин коюп жаз. Бардыгы эрежеге ылайык туугандар. Мамну мин ас-сарф сабагын кайталасаңыздар, буларды жеңил эле түшүнөсүздөр иншаллах. Харфы жар киргенде жардын ордуларында аны фатха менен жар кыласыздар. Бул көнүгү ошондой. Аминату мисалы. Эч кандай алдында эчтеке келген жок, ал домма мойдун рофа балында калат. Аминату. Мин харфы жар кирди, эми жар кылышыбыз керек. Андан келген ысымды мамну мин ас-сарф экен, ал түрдөгү ысымдар не менен жар болот? Фатха менен жар болот. Мин амината. Мына ушундай кылып бул көнүгүнү толтурасыздар. Андан кийин төртүнчү көнүгү уктуб жаз. Эмнени жазабыз? Ал-а'дада мин 3 ila 10. 3төн 10га чейин сан жаз дейт. Вадж'ал куллан мин ал-калимати al-atiyati ma'dudan laha. 3төн 10га чейин сандар жазып, жана бул сөздөрдү ошолорго саналган нерселер кылгыла дейт. Мисалы түшүндүрүп айтканда туугандар, мечит деген сөздү 3 мечит, 4 мечит, 5 мечит деп 10га чейин, 3төн 10га чейин, мейманкана 1 мейман, 3 мейманкана, 4 мейманкана, 5 мейманкана деп дептерге жазыңыздар. Буну бизден эмне үчүн талап кылып жатат? Себеби масжидун сөзү булар көптүк түрүнө келгенде мамну мин ас-сарф болуп калат, туурабы? Эми 3төн 10га чейин саналган нерсе жар болуш керек да. Ошол жарды фатха менен кылгыла деп жатат да. Саласату масажидин деп койбоңуздар да. Эреже ошондой болчу деп элечи. Туура эреже ошондой, бирок бул жерде бул ысымдар жардын белгиси буларда фатха, касра эмес. Түшүндүңүздөр туугандар. Мисалы саласату масажида, арбаату масажида, хамсату масажида, ситтату масажида, саб'ату масажида, ثمانية مساجد، 9 مساجد، 10 مساجد. Мына ушундай тартипте көнүгүлөрдү үйдөн жазыңыздар туугандар. Кийинки сабакта көнүгүүнү текшеребиз. Азыр болсо ушул жерден токтойбуз. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.